Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда айылдыктардын абалы менен тааныштырган НТС каналында элет көрсөтүүсү. Бүгүн мен сиздерге өзгөчө аймакта жайгашкан өзгөчө айыл тууралуу баяндап бермекчимин. Ал Улуу Памир айылы. Кыргызстанда мындай айыл жок эле го деп суроо салып турсаңыздар керек. Албетте, Улуу Памир айылы Түркия мамлекетинин Ван аймагынын Эргиш районунда жайгашкан. Азыр биз мына ошол алаканда айылдагы боордошторубуздун жашоо тиричилиги тууралуу кененирээк таанышабыз. Анда эмесе кеп кезеги кененирээк айылдан болсун. Чоң жолдон айылды көздөй уланган жолго мына ушинтип таш таман төшөлгөн. Айылга алгачкы жолу кадам таштаган адам таш таманды таңдана басып. Бизде айрым айылдар асфальт караң жетип отурса, бул шумдук айылго деген ойго келери үчүн. Анан ойлоно басып отуруп, айылга да жете киресиң. Бул алаканда айыл географиянын тили менен айтканда Түркиянын чыгышындагы Ван көлүнө чектеш жайгашкан. Жээктен карай анча бийик эмес адырлар бөлүп турган айылда жалаң кыргыздар турушат. Жайгашкан жерине жараша азыркы тарыхчылар мындагыларды Ван кыргыздар деп атап келишет. Боордошторубуздун мында келип калганындагы тарыхый себеби бар. Ван аймагындагы кыргыздар негизинен Ооганстандын Памиринен ооп келгендер. Алар алгач ал жака Тажикстандын Мургап өрөөнүнөн, ошондогу орус бийлигинин үстөмдүгүн улам жер которушкан. Кийинчерээк советтик аскерлер Ооганстанга кирип келген маалда памирлик кыргыздардын бир бөлүгү Пакистандын Гилгит өрөөнүнө кайрадан жер которууга мажбур болушат. Бирок кийин аталган аймакта аскерий абал турукташкандан кийин качкан кыргыздардын бир бөлүгү кайра Ооганстандын Памирине кайтып барышса, калгандары 1982-жылы Түркияга ооп келишет. Жаңы келген жылыбызда Ваннын Каракүнүз деген бир айылында калдык. 4 жыл мана шу үйлөр жасалгы чейин 4 жыл анда калдык. Эрчек деген району Каракүнүз деген айылында 4 жыл биз калдык. 220 үй, анан 80 үй бүлө да, 80 түтүн да Малатия деген жерде Эшилтепеде калды. Мына шу үйлөр баары жасалып бүткү чейин ошондо калдык. 86-да биз келдик кайрамында. Ondan 87-жылы Malatya'dагы 80 үй келди, анан баары чогулушканда 300 түтүн болуп, шунда 82-де Түркияга келдик, 86-жылдан баштап ушу жерде жашап жатабыз. Арадан жарым кылымга жакын убакыт өтүп, Улуу Памир айылына отурукташып калгандар азыр бейпилчилик жашоодо өмүр сүрүп келишет. Айылда 2000ге жакын адам жашайт. Айылдыктар деген ат эле болбосо, элеттиктер негизинен 2 кабат үйлөрдө турушат. Ыңгайлуу шарты бар бул үйлөрдүн ар биринде 4төн үй бүлө жашайт экен. Биринин дубалында, экинчисинин терезесинде бул өлкөнүн желеги илинип тургандыгы, мындай ыңгайлуу жашоо шарты түзүп бергендерге ыраазычылык деп билүүгө болот. Кыйын кезеңде мында көчүп келгендер азыр кыйла жашка келип, өмүр таржымалын тарых кылып айтып отурган чага. Men Pamıl'da törölgönmün, özümün ata mülkümde törölgönmün. Men törölüp Pamıl'da 30-40 yıl Pamıl'da yaşadım. Kiçigimde atam, çoğ atam kiçigimde ölüp kaldı. Onda sağırlık menen yürüdüm, gariblik menen yürüdük. Onu zayıf aldım. Zayıf algandan keyin bir 15 yıl Pamıl'da vatan tuttum. Ondan keyin 41 yaşımda Pakistan'a geldik. 37 yaşımda Pakistan'a geldim. Onda bir kança sanadan keyin bunda geldim. Bunda Türkiye'ye gelgende 41 yaşım dedim. Biz iki yer dedik. Tengimiz Malatya'da, tengimiz Karakündüz degen yer dedik. Karakündüz'dekiler bir yıl aldın geldi. 87'de geldi. Biz 88'de geldik. Şundan bir jakka bunda durduk. Allah devletke zogal vermesin. Biz devletten bir milletten yamandık, körübödük. Öndük, östük.
Бул айылда курал жарак тагынган аскерлердин жүрүшү адаттагыдай эле көрүнүш. Анткени алардын бардыгы ушул эле айылдын тургундары. Мындагы мырзалар эрезеге жеткенден пенсия курагына чейин чек ара кызматтарында эмгектенишет. Андай чек арачылар ар бир үйдө бар. Men özüm 2005 yılında uylanganmın. 4 tane balam var. 2 kız, 2 oğul. Kızlarım zor kızım Kılım. Küçük kızım Sümeyye. Zor balam Egemen. Küçük balam Eymen. Анан балдарыңыздын аттары өзгөчө экен, эмнени түшүндүрөт? Мисалы үчүн Эгемен деген эмнени түшүндүрөт? Egemen yani Kırgızistan'ın egemendigi, bağımsızlık, hür bolgonu, yani özgürlük bolgonunu düşündürөт. Бүгүн Урушбектин балдары минтип азем кийимдерин кийип турганын дагы жөнү бар. Анткени айылда үйлөнүү той болот. Ал жерге бул үй бүлө да чакыртылган. Ошентип чай ичилип бүткөн соң балдар чоңдор менен тойго, ал эми Урушбек өз жумушуна, чек арага аттанат. Türklerin dilinde celek, oksalar deyimiz bu var. Oksalarımız. Kekinip tabancamız. Tabancamızı saldık. Bu da Kalaşnikov'umuz. Urus kullan Mikhail Alexander Kalaşnikov. Yani жақшы мылтық, соғышқа жақшы. Ар бириңизге ушундайдан берет турбайбы? Бәрімізге берет. Айылда жыл адам да бар. Айылдың тышыға шығып кетіп бартамыз егіздерге. Айылдың қораучылығын қылабыз, өңдерге барабыз. Şu jellerde neme turabız, nöbette turabız. Ben askerlikке 1995 yılında barganman. Ondan kelip 2000 yılında qorovchi bolganman. Ayılda 20 yıldan beri qorovchilik kılaman. Özüm айыл башчынын орунбасарымын. Аскерди кызматтан сырткары, айыл башчынын орунбасары катары анын жардамчылыгында болушу бул Урушбектин адаттагы амалы. Айыл четиндеги адырларда айыл башчы өз деле курал көтөрүп жүрөт. Анткени ал деле айылдын башка эркектериндей чек ара кызматында эмгектенет. Жогорку кызматы чек араны айылды кайтарат. Биринчиси, экинчиси мамлекеттин милициясы, армиясына кошулуп туруп, ошо кандай өкүм алган болсо, кандай эмир алган болсо, кандай ошолорго бир жумушту берген болсо, ошолор менен теңме-тең тоолорго чыгат. Ушу бүт айылдагы тоо, бүт тоолордогу да, эми сырттардагы ойлонуп туруп, жамандык, террория болот я да ошондо жатат, турат деген жерлерге барышып, мамлекет менен теңме-тең кайтарышат да. Сиз кайсы убактарда чыгасыз аскердик кызматка? Аскерлик кызматыга мен ошентип эми тоолорго, кырларга элдер сыйлайт да. Эми айылдын жумуштары бар, сен чыкпай эле кой деп, анан кийин бир кыйынчылык болобу, адам жетпей калабы, айылда бир мындай анормал иш бар, белким бир ыкбар алында, мисалы бир сөз бар, ушундай
kele turgan var. Şu yakta köründü olsa terör degen bolsa айылдын жекесине чыгабыз. Айылдыктардын негизинен аскердик кызматты аркылап калышынын дагы себеби бар. Анткени кыргыздар айылга отурукташып калган жылдары бул өлкө ичинде күрттөргө байланыштуу саясий кырдаал курчуп, мында бир нече куралдуу кагылышуулар да болгон экен. Ал эми Улуу Памирге чектеш айылдарда күрттөр көп жашагандыктан жергиликтүү бийлик айылдыктарга өзгөчө сунуш менен кайрылат. Мамлекет бизге келди, силер де демисилер бүт шөрөңөр күрт. Булар ушинтип жатат. Өзүңөрдүн айылыңарды кайтаргыла деди. Өзүң айылыңарга азыр болла деди. Мамлекет силердин айылыңарга аскер бере албайт. Шуну айылыңар менен амда ошо өтүмүңөргө да жакшы. Мамлекет айлык төлөйт деди да. Ана биздикилер аксакалдар ойлонуп отуруп деди, болду деди. Биз эми мындан кетер жер жок башка. Бу жерде калабыз. Айылыбызга, намысыбызга, кыздарыбызга, балдарыбызга, жаныбызга зыян келе турган болсо, анда кайтарабыз. Мамлекетке деди жанында болгула. Биз айттык мамлекет жанында болобуз. Түрк өкмөтүнүн жанында болобуз. Неге бизге алып келип жумушуну берип, мандай үйлөрү салып берип, жер берип, жайгаштырып жатса, биз мамлекет үчүн жаныбызды эле беребиз да. Рахмат. Биз дедик болду, кайтарабыз. Ошентип айылдык жигиттерден аскердик кызматка алына баштайт. Бул үчүн алар 6 ай жана 1 жылдык атайын аскердик машыгууларына өткөрүлүп, анан бул кызматты аркылашат. Башында айылдан жалпы 30га жакын гана адам аскердик кызматты аркылап келсе, 1991-жылдан баштап көп алына баштайт. Бага ошондогу күтүлбөгөн окуя себеп болгон. Ошол жылдын күзүндө айылга террорчулар кол салган экен. 91-жылы да, 91-жылы 9-айдын 1-и да. Анда кайсы болот экен силер да билбейм. 9-айдын 1-и көрө ошол тоонон бизде теги ошо бактын түбүндө турган ошол тоонун арасында жатып туруп 11-12 адам да ошонун 5 ракета аткан шу айылга карай. Бирөөсү үйдүн чегесине тийди, адамга зыян келген жок. Бирөөсү асманда жардырдылар. Үчөө келип мына мектептин жаныга түшкөн. Эл бейгапар эле жатканда, эч ким күмөн санаган деле эмес мындай кол салуу. Айда кайтарчылар барды да. Бирөөсү да өлдү дачы. Өлгөндөн ким ошо Арыштагы мэр городанын тууганынан чыккан да бирөөсү өлгөн киши. Ошондо бирөөсү өлдү, анан калгандагы жаракат алып, барысы 5өө дагы кийим алып өлгөн. Ошондо алар деле түрктөр бекен. Алар да күрттөр да, түрк эмес да. Түрктөр, күрттөр. Күрттүү. Ардыштык болгон да бирөөсү өлгөн киши. Жапа чеккендер болдубу? Жапа. Жарат алгандар. Жок, айылдан эч ким жаракат алган жок, эч кимге зыян тийген жок. Азыр бул өлкөдө абал башка. Буга ылайык аскердик кызмат азыр анчейин деле кооптуу эмес. Ошентсе да айылдык аскерлер ара туроодо чек арадан мыйзамсыз өткөндөрдү кармап, алардын арам ойлорун алдын алып турат. Чек арачылардын айлыктары жакшы эле. Катардагы кызматкер $500 алса, калгандары аскердик чинине жараша $3000 чейин айлык алышат. Бул акча айылдыктардын күнүмдүк турмушуна кенен жетет. Мындагы мырзалардын негизги жумушу өздөрү айткандай кароолчулук болгону менен, алардын арасынан аскердик кызматынан башка да өзүнчө чарба күткөндөрү да бар. Алардын бири Али Ахмет айыл четинде Чаканбакта ары багат. Али Ахметтин ары менен алектенгенине 3 жылдай болуп калыптыр. Кошунасынан көрүп үйрөнгөн балчылыкты эми ал өз алдынча кадимкинде өздөштүрүп, азыр анын оңдон ашык балчы элеги бар. Быйыл дагы жаңы арыларды алып келип, бүгүн Али Ахмет аскерден бошоп, алардын абалы менен таанышканы келген. Mana өздөрүнүн жаңы немелер балдары чыкты. Mana эми токуп жаап келешат. Bunun bir nemesini aldık. Bir yolunu aldık. Bal asalini. Kança gölümde kança litre çıktı bal? Köngünde mi? Köngünde bir az oldu. Az bulgun sabapta bir 250 kilo uğraşa bir neme çıktı da. Az oldu. Bultırı kışta biri senin ölüp kaldı. Kıştan jakşılak çıkmadı. Emin bu canı başlap bir dağ maaşlarda demek var nasip olsa kelirge gidepçi.
Быйылкы аба ырайына жараша бал былтыркыдай жыйналбай калганын дагы ошондон. Жаз кечеңдеп, ананда жамгырлуу болуп турушу аарылардын бал жыйнашына чоң тоскоолдук кылды. Канткени менен түйшүгү жок түшүм болбойт демекчи, аарга деле алгылыктуу мамиле керек. Таттууга жетиш үчүн талыкпай эмгектенген элеттиктин эмки жылдан үмүтү чоң. Манабыл Türktün pulunda şu bir sandığı 400-500'den nereden? Hani özümüz aldık. Bu nemede devlet devisinde hükümette jardam kılatmanda kılam degenlerge manday özü tayarlap her nerselerin beret. Siz айтып атпайсызбы, кандай гана иш кылам десе өкмөт бизге жардам берет депчи. Анан ушул сизге кетирген чыгымдардын кайрысы сиз өкмөткө төлөп бересизби? Tölengen kap nemeler var. Bunlarlarda neme kılbayt bizden. Sorabayt deyim şu jardam dep beretem. Özün yürüyengin, kılgın, özün okatın, özün kör dep beretler. Andan keyin өзүңүздөр баягы улантып кетет турбайсыздарбы? Ulap ketebиз. Айыл деген андагы дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен айыл. Бирок мындагылардын баары болбосо дагы, айрымдары азын-оолак айдоо иштерин кылып, үлүшчерлеринин үзүрүн көрүп келет. Ананда айылда көбүнчөсү уй менен кой багат экен. Анын дагы өз себеби бар. Şu koy bağlı, 1500 tane de koy var. İnek var. Bunun başka da at bakkanlar var. Бул жакта кой баккан пайдалуубу же уй бакканбы же жылкы бакканбы? Bu yakta var. Adamın bolsa, gelin bolsa koy bakkan faydalı da. Жылкы bakkan көп faydası da yok. Айылда кой менен уйдун көп багылганын себеби мындагылар жамандык жакшылыкта малдын бул эки түрүн гана союшат. Жылкы союлбайт. Атты мында бир гана унаа катары минип, анан улака деп багышат. Айылда мисалга бир чоң койдун наркы $700-800 чейин болсо, ал эми улака эмес, кадимкиндей эле багылган бир семиз жылкы биздин акчага 5-6 миң сомго эле бааланат экен. Ал эми Кыргызстанда жылкы багып, этин саткандар болсо, мында тим эле жыргамак. Мына ошентип азыр күз келип, ак төөнүн карды жарылган маалда. Бул айылда деле биздегидей тойлордун маалы башталат. Айылдыктардын өздөрү тамашалап айткандай, мында күндө майрам, күндө той. Дегеним айылда кандай гана жакшылык болбосун, айылдыктардын баары майрамдашат. Ал үчүн айылдын чогуртосундагы жайгашкан мынабул имарат ичинде той эсе баарына дасторкон жаят. Быйыл өзгөчө үйлөнүү тою көп. Ананда мындагы боордошторубуздун салт санаасы биздегиден бир кыйла айырмаланып турат экен. Мисалга, жаштардын үйлөнүү жөрөлгөсүн алсак, алгач кыз менен баланын ата-энеси өз ара таанышып, сүйлөшүп, тойдун аркы беркилери тууралуу макулдашкан соң, эми жуучулар кыздын колун айыл аксакалдарынан сурайт. Elden kelgen elçimiz, yurttan kelgen juuçumuz. Elçilikке ölüm yok, juuçulukka zorluk yok. Kaz balası sizde var, kar ilacın bizde var. Karmaştırıp koyalım, bu karmanaşı oynasın. Aycan Gazan'ın balası, amcorbu, sarınakan, sürat gelip oturarız. Aksakal, karasakal bir altı işine bir çeşit olur. Karılar halatlar, hep görsünüz bereli mi? Bereli, Ошентип жаштарга бата берилгенден кийин той андан аруланат. Азыр бул жерде топтошкон айылдыктар жаңы үйлөнүп жаткан жигитти куттуктап турган кези. Салтка ылайык мында жаңы турмуш жолуна аттанган мырзаны өзгөчө куттукташат. Мына азыр бул жерде аркамда үйлөнүп жаткан күйөө балага, үйлөнүп жаткан жигитке туугандары куттуктап белек жигиткерин берип келет экен. Ошондой эле өзүңүздөр байкагандай мынамтип күйөө баланын төшүнөн ылдый, ар кимиси көңүлүнөн чыккан акчаны кыстарып, бетинен өп, куттуктоо сөздөрүн айтып кетишет экен. Мына өзүңүздөр байкагандай, тойго келген адамдардын саны көп. Булардын баардыгы жаңы турмуш куруп жаткан, жаңы үй бүлө куруп жаткан жигитти мына ушундай жол менен куттукташат экен. Сиз тойго келген турбайсызбы? Жок, мен амчасы болом. Агасы болот. Мына атасы күйөө баланын атасы. Атасы турбайсыз. Атасынын үкасы. Келиңиз. Той кут болсун. Канчанчы келин балаңыз болду? Биринчи келин. Биринчи келин алып аткан турбайсызбы?
толкунданып видеого тартып аткан турбайсызбы? Толкунданып мындай атпай жатам да дүйнөгө. Биринчи улумун биринчи той. Эми сүйлөңүз эми жаштарга калуу тилеңиз дегендей. Эми жаштардын ушундай гана жакшылык иштер үйлөнүп башындай гана Аллах кут кылсын. Бәринин баласынын келини мен ата баланын гана бар демеси ошо баланы үйлөндүрмөккө, жакшылыгын көрмөккө. Тойго канча убакыт даярдандыңыздар? Эми ушундай да, эми 4 ай болду да биз неме болуп, жуучу болуп, огул кыздар неме болсаң да 4-5 ай болду да. Эми ошондон бери даярданып отурабыз да той үчүн. 4-5 айдан бeri, 5 aydan beri. Kança karajat ketdi toyga? 10-15 ming dolar ketdi, 15 ming, 20 ming dolar ketedi da. Karajat ketedi. Ошондо бүтүндө айылды баягы тойго чакырып тамак берет экенсиз. Тамак беребиз. Бүт бәрин чакырсак болбойт да. Кой сойлат, 2 кой сойлат. Канча кой сойлат? 12 кой сойлат да. 12 кой сойлат. Анан ушул балаңыз үйлөнүн деп канча жыл даярдандыңыз? 1 жыл кеттиби? Жок, 5-6 жылдан бeri даярламыз да. Малдардын баарын саттыңыздар? Жок, сатпадык, малды да сатпадык. Иштейбиз да, өкмөттө иштейт балада. Мен иштеймин. Анан кийин бизде Кыргызстанда кээде ушунда той бергенде насияга банктан акча алган учурлар болот. Сиздерде ушундай болобу? Эми болсо болот, болгону да бар, болбогону да бар. Меники болбоду, мен албадым. Негизи бул айылда аксакалдардын чечими менен кыздын калыңы 70 миң сомдо белгиленген экен. Баланын ата-энеси андан ашык берсе өз эрки, бирок андан кем болбош керек. Ал эми той ээси бүтүндө айылга дасторкон жайыш керек болгондон кийин жакшы эле каражат кетип калат дешет мындагылар. Ошентип үйлөнүп жаткан мырзаны эл куттуктаган соң эски салт боюнча күйөө баланы өлөң айтып кыздын үйүнө алып барышат. Endi uyga barıp üstüne almaştık ama kızın uyga barıp nikah kıydı. Ошол жакта нике кыйлат. Ооба, нике байлаттым. Азыр мынакей бул оң жагымда айыл башчысы Айтбай байке болду. Ал эми сол жагымда болсо кыздын атасы Аманулла. Аманулла аба. Той кут болсун. Рахмат кылдык. Канчанчы кызыңызды турмушка узатып атасыз? Экинчи кызыңыз. Экинчи кызым да. Анан кийин ушундай баягы кыз леткезден чоңойтуп, анан кийин эми кызматын көрөрдө башка бөлөгө жөнөтүш атай үчүн кандай экен? Зор Кудай Алланын амры, мажбур беребиз, үйлөнөт. Олар да бизге кошошуп үй алып барат. Барган жерден бак айтсын деген. Барган жери бактылуу болсун. Иншалла бала чакалуу небрелүү болсун. Тилегибиз чок Кудай Тааладан. Эми кызыңыз бактылуу болсун. Иншалла. Небре чөбөрө көрүңүздөр дегендей. Иншалла. Небребиз болсун, чеберебиз болсун. Канча балаңыз бар? Менин 3 кыз, 2 уулум бар. Келин алып элексиз? Жок, келин алып элекмин. Балдарым, уулдарым кичик. Кыздарым улуу, олорду күйөөлү деп өкөн бир кызым дагы бар иншалла. Буюрса тойлор дагы алды да экен. Иншалла. Мынакей өзүңүздөр байкагандай Памирлик бир туугандарыбыздын дагы бир өзгөчө жөрөлгөсү. Мынакей азыр күйөө баланы айылдыктар куттуктагандан кийин мына ушул үйдө азыр кыз менен жигиттин никеси кыйылат экен. Мына ушундай өзгөчө жөрөлгөнүн негизинде Памирлик бир туугандарыбыздын үйлөнүү үлпөт той болот. Албетте келген конокторду мында үй ээси мал союп, дасторкон жайып тосуп алат. Мында дагы бир өзгөчөлүк сый тамакка биздегидей ар дайым 5 бармак эмес, аш тартылат. Анан бул жердегилер сый көргүчө, нике кыйылчу жерге кызды да алып келишет. Ал өзгөчө азем менен башка жерден кийинтилип алынып келинет. Мына мындай ыкма менен жаңы турмушка чыгып бараткан кызды мындагы кыздагы айылдык кыз келиндердин коштоосунда үстүн жаап коюшат экен. Ушинтип азыр нике кыйылчу жайга алып бара жаткан чагы. Өзүңүздөр байкагандай азыр мынакей турмушка чыкчу кыздын жүзүн көрүүгө мүмкүн эмес. Жергиликтүү салт, жергиликтүү тургундардын салты мына ушундай экен. Азыр мында азыр айылдыктар өзүңүздөр көргөндөй баардыгы өзүнчө толкундоолор менен турмушка чыкчу кызды никесин кыйылчу убакты күтүп турган чагы. Жергиликтүү салт боюнча кызды нике кыйылчу жайга дароо алып кирбейт. Алгач кызды кыңшылатуу деген бар. Анда турмушка узап бараткан кыз менен курбулар коштошуп, аны сооротушат. Сооротушканча ал кыздар да ыйлап ататчы. Мисал, алар да келин болгондо ушундай болотчу. Анан алар да олорго кошулуп алып ыйлап атышат. Ошондуктан кыздар эле мунун ичиге кирет, аялдар кирбейт. Мунун ичигечи.
Ошондуктан кыздар ошо кеткениге кете тургандарын эстеп, биз да ушундай болобуз деп, анан ошондуктан ушундай ыйлап атышат. Турмушка чыкчу кыз менен коштошуп атышкан турбайбы? Ооба, ошондой. Анан өздөрүн да ошундай, биз да түбөлүктө ушундай болобуз, ушундай кетебиз депчи. Ана ушундай болгонубузда ушундай деп анан ыйлап атышат. Азыр мында мынакей байкасаңыздар, жогоруда байкелер менен жеңелер чачыла чатып жаткан чагы. Мынакей. Мына ушундай өзгөчө таң калтыруучу, өзгөчө бир керемет көрүнүш. Мынакей азыр бул жакта чачыланы мына ушинтип чатышат экен. Ошентип кыз кыңшылатуу жөрөлгөсүндө чачылып, эл андан ооз тийген соң, эми кезек түгөйлөрдүн никесинде. Ал эми үйлөнүү жөрөлгөсү муну менен бүтүп калбайт. Эми арадан бир ай өткөн соң кыздын ата-энеси себин берет. Бул жерде да өзгөчө салт бар. Кыз себин менен үйдөн чыгарылат. Айылда той көп болгондуктан бул көрүнүшкө башка кыздын себин берип узатып жатканда күбө болдук. Кудайым seni tüm çaman bakıp aday ve şans versin bargan elinde bakıp düşen. Бул айылдыктардын адаты боюнча турмушка чыккан кызды атасы мына минтип узатат. Эзелтен келген эл нускасы боюнча кыз үйдөн атка минип чыгат. Бул айылда бир жумадан ашык убакыт жүрүп, бир да адамдын жашоо шартына нааразы болгонун укпадым. Баары ойдогудай жетиштүү. Жада калса кокусу сурколуп калса, айылдагы дарыгерге көрүнүп, акысыз дары-дармек алышат экен. Бирок мындагылар канчалык бардар турмушта жашабасын, жан дүйнөсүнө өкөп келген бир өксүк бар. Мында жеген жөндөн, ичкен жөндөн, жашоо жөндөн бир шарттар жакшы. Бир эле кемчилик бар да, адам ичиндеги чыкпаган сагынч, кетпеген сагынч, бир кемчилик бар да, жүрөгүңдө ичиңде эч кетпейт да. Ошону мен Кыргызстанга барганда кетти. Чыныгы, ошонун абасы, суу мага эми болду да, өзүң мамлекетиң кыргызча сүйлөйт, бүт бар жок кыргыз, армиясы кыргыз, эли кыргыз, жери кыргыз. Ошондо менин рухумдагы кемчилик ошондо кетти. Бүт барын сагынчы бар элдеринчи. Биз мына шу айылдан чыктык, районго барсак да биз аманатпыз дачы. Анан Стамбулга барсак да, кайсы жерге барсак баралык, ушул айылга келбейинче рахат албайбыз. Жүрөк тынчыбайт да, мисалы. Ошентип Кыргызстанга барган маалда артыкча эле. Болду, ушу денең, рухуң бүт кетет да, рахаттайсың да. Ошондо мен өзүмдө ошондой болду. Баргандар да ошону айтат. Ата мекенге болгон сагыныч жана андагы жакын туугандарга болгон кусалык. Ал эми азыркы тапта Улуу Памир айылдагылар бейкучулук жашоодо жашаса дагы, алардын каректери ата мекенди бир көргөзөт. Ошол эле учурда өз жериндеги элдер менен эч шаркак жашай билип, аларга алгылыктуу мамиле кылган биздин түрк туугандарга дагы ыраазычылык айта кетели. Ал эми ошол кездеги тарыхый жагдай дейбизби, же маңдайга жазылган тагдыр дейбизби, бөтөн жерден ушул Улуу Памир айылына көчүп келип отурукташып калган биздин боордошторубуздун абалы мына ушундай. Сиздер НТС каналынын элет программасын көрдүңүздөр. Айыл тууралуу мен Эрнис Байсалбеков айтып бердим. Анда эмесе кийинки айылдан амандашканча.